Орекелим беримди Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул эфирге жетишкен Кудай Таалага шүгүрлөрдү айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтып болгон соң, эфирде Насихат теле радиосунда таалим программасы сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ибадат деген эмне деген темада сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин темабызды ачып берүү үчүн, суроолорго жооп берүү үчүн конокторубуз да келген. Анда сиздер менен тааныштырып өтсөм, Замзам фирмасынын негиздөөчүсү Атамбеков Али мырза, кош келдиңиз. Разы болсун, рахмат. Жана ошондой эле Замзам фирмасынын мүдүрдүн орун басары Сапаралиев Мунарбек мырза, кош келдиңиз. Алла разы болсун. Устаздар, Алла разы болсун. Мынакей жашта болсо баштай болуп кыргыз үчүн, эл үчүн, дин үчүн кызмат кылып жүрөсүздөр. Бүгүнкү ушул темага бир токтолуп берсеңиздер. Ибадат деген эмне? Аллах разы болсун. Ибадат деген албетте биринчиден эле Аллах Таалага жакындоо. Ибадат өтө көп түргө бөлүнөт. Ибадат. Биз ибадат дегенде бир гана намазды түшүнөбүз. Же болбосо Куран окуганды түшүнөбүз да. Бирок ибадатты бир гана аларга чектөө эмес, балким ибадат деген бардык жакшылык иштер. Аллах Таалага жаккан иштердин бардыгы ибадат. Аллах Таала тыйган амалдардын тыйылган бул дагы ибадат. Ошол эле учурда намаз, Куран, зикир, садака, ажылык, умра, ошолордун бардыгы ибадатка кирет. Ошол эле учурда ата энеге жакшы мамиле жасоо, досторго, туугандарга жакшы мамиле жасоо, чоңдорду урматтоо, жаштарга ызат көргөзүү, ушунун бардыгы Кудайдын астында албетте ибадат болуп эсептелет да. Жакшы, Алла разы болсун. Кошумча. Биз дагы ошол динге келгенибизден бери, динди тааныгандан бери ушул ибадат, ушул Аллага жакындоо деп эсептеп, ошондой эле ата энеге, бир тууганга, мекенге мамилени үйрөттү да, бул Аллага жакындоочу. Ошондой эле урматтуу мындай бир ибадат ушул Алла менен түз байланышып, өзүңө кандай бир жан дүйнөңдөгү мындай бир кыйынчылыкты жок кылып алат кезинде, ошондой элечи. Муну бир кандайдыр бир деңгээлде бир жалгыз Алладан жалгыз Алладан түз жок. Ортомсуз эфирде түз байланышып, иншалла. Жакшы, да токтолобуз, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу угармандар. Урматтуу устаздар, ушул Замзам деп ким тапкан? Качан негизделген, ошого токтолсоңуздар. Эмнеге Замзам болуп калган? Машалла. Негизи Замзам фирмабыз бар, умра боюнча. Ошол эле Замзамдын медиасы бар, эме тараптычы. Садиги бар, бала бакчасы Замзамдын. Кичинекей окуу борбору, медресебиз бар Замзамдынчы. Анан бирок ушул учурга чейин эмне үчүн Замзам деп ачканбыз, каяктан табылган деген суроо эч келе элек болчу, биринчи жолу келип атат. Алхамдулилля. Замзам деп, Замзам бул суусу, Замзам суу бар. Замзам суусу бул суулардын мырзасы. Эң жакшы суу Замзам суу. Кабада барганда, Меккеге барганда ичилет. Биз эмне деп Замзам деп атадык? Себеби азыркы мына акыркы учурларда пайгамбардын хадиси бар го. Мен тамассака бе сүннати анда фасаду уммати. Менин үммөтүм бузукулукка кабылган учурда, ким менин бир сүннөтүмө бекен болсо, ал туура жолду табат деп айткан да. Азыр эми азыркы учурда ушундай бир заман башкача болуп баратат. Жаштарыбыз жанакы эми TikTokто, интернет тармакта болбосун, бузукулук өрчүп аткан учурда. Ушул учурда биз динге кандай бир салым кошсок деген ой келип, анан азыркы учурда ушу динге салым кошуу адамга суу керек сыяктуу болуп калды да. Анан ушу Замзам суусун атын биз тандадык дагы, Замзам деп атаганбыз да. Баракелде. Азыркы учурда ушул биздин кылып аткан дин эмгегибиз адамдарга кандай эле суу керек болгон сыяктуу эле ушул дагы аябай керектүү экен деп билип, анан ошо Замзамды тандап, Замзам деп, Замзам медиасы, Замзам умра, Замзам бала бакчасы, Замзам медресеси деп бир комплекстүү экен да? Ошондой да, буюрса. Баракелде. Бардык азыр учурда иштеп, ишин алып баратат да, алхамдулилла. Жакшы, анан бир нерсе биз байкап атабыз, ушул Замзам фирмасы ушул умрага жөнөтүп атат азыр. Анан сиздер тез эле толуп калат экен да? Бул атынанбы, же алып барган жигиттерденби, же ошол баягы негиздөөчүлөрдөнбү, кандай? Бат толуп калганы орун жок. Бат толуп калганы биринчи Алладан. Алланын жазган тагдыры, алхамдулилля. Азыркы учурда биз жакында эле мына Мунарбек болуп, дагы өзүнүн командабыз менен бир жума болуп калды, умрага барып, ал жакта турган ошо турак жайларыбызды көрдүк.
Рамазан айына кайсы жерде турат, азыркы учурда кайсы жерде турат. Рамазан айында адам көп барганы байланыштуу турак жайлар өтө алыстап кетет. Биз ошол Рамазан айынга чейинки гостиницалар, турак жайлар, Рамазан айынан кийинки ошонун бардыгын чечип келдик. Да бир бага токтолуп, азыркы учурда $9 кылып баганы токтотуп койгонбуз. Ошол себептен дагы кээ бир фирмаларга караганда биздики арзан болгонуна байланыштуу. Эмнеге арзан сиздердики? Себеби биз ортомчу менен алып атканбыз да башында. Ортомчулар болуп, гостиницанын баасы кымбаттап, билеттин баасы кымбаттап. Азыркы учурда альхамдулилля биздин ачылганыбызга 2021-жылда ачылганбыз да. Азыркы учурга чейин ортодо бир кишилер менен иштешип, ошондой учурлар көп болду биздечи. Кыйынчылыктар көп болду. Ортодо ал акчасын алып отурат дегендейчи. Альхамдулилля азыркы учурда арзандаган эң биринчи себеби биз уже түз иштешип калдык деген эме да. Биздин өкүлдөр бар. Алар түз эле аяк менен сүйлөшүп, ошол себептен биздин баалар арзандады. Бирок баа арзандаганы менен жанагы гостиницалар алыс болуп турак жайлар. Жыттанып эскирип кеткен эмес, балким таза, татынакай, кенен, жакшы турак жайлар менен сүйлөштүк. Баа арзандаганы менен ал жактын качествосы түшкөн жок, бирок бардыгы альхамдулилля өз ордунда. Азыркы учурда дагы умрачыларыбыз барып келип атат, бардыгы көрүп атат, бардыгы ак батасын берип атат, баары ыраазы, Кудайга шүгүр. Демек, баягы элге кызмат, эң негизгиси, карапайым элге. Карапайым, негизи карапайым эл барат экен да умрагачы. Анан ошолорго альхамдулилля биздин кызматыбыз жакканы себептен дагы бизге ушул кайрылгандар көп болуп атат, баргандар көп болуп атат. Ошол эле учурда мен учурдан пайдаланып рахмат айтат элем биздин фирмада иштеген, эмгектеген ажы башчыларыбызга. Алар ошол жерге барып жамаатты бир жолу көргөзүп коюп эле, Каба ушул жакта барасыңар, ошо Каба карап аткан, намаз окуп аткан Кабабыз ушуну карап намаз окуп келерсиңер деп таштап койгон жок. Күн сайын ошолор менен 1 саатты белгилеп, сабактарын өтүп, баяндарын өтүп, ошол жактын фазилетин түшүндүрүп, себеби адам баласына бул жакта деген мондай сооптор болот, намаз окусаң, зикир кылсаң мондай сооп, Кабаны карасаң мондай сооп деп айтылбаса, биз унутуп атат экенбиз да инсан. Эскертип момундар пайда берет. Пайда. Көргөндөн кийин Каба деген ушул экен деп эле гостиницада жатып, түштөн кийин бир барып коюп, бир таваф кылып коюп, адам ал жактын ыйыктыгын, ал жактын фазилетин унутуп атат экенбиз, бат элечи көрсөк дагы. Күн сайын биздин ажы башчылар ошо жакшы сабактарды өтүп, фазилеттерин айтып, жол жобосун көргөзүп, жамаат менен тыгыз иштешкенине байланыштуу дагы биздин ушу клиенттерибиз көп болуп атат деген бир ишеничтебиз да. Алла ыраазы болсун ушул ажы башчыларыбызга. Демек, ыхластуу, билимдүү, имандуу ажы башчылар, Бизде эми ажы башчылар чынын айтканда илимдүү кишилер, карылар, илимдүүлөр, мына жөнөкөй эле инсандар ажы башчы болгон жок, бизде болбойт дагы иншалла. Жакшы. Демек, урматтуу бир туугандар, мынакей биздин ушул устаздар жооп берип атат. Анан мынакей сакадай бою сары алтын, сүйлөгөн сөзү дагы алтын. Өткөндө эле барып ушул бир карасаң Меккеде, бир карасаң Мединада, бир карасаң Ошто, бир карасаң жолдо кызмат кылып жүргөн уулуңар Мунарбек барып жакшы видеолор тартып чыгарып атасыз. Максат эмне? Максат эми ошол жактагы таасирди, ошол жактагы ибадаттарды жалпы эле коомчулукка, ошондой эле бүткүл үммөткө тартуулоо да. Ошондон улам адамдар балким таасир алып, жүрөгү, кээ бир адамдар бар ошол Кабанын астында барып эле ушунчалык төгүлүп ыйлайт да. Ошол видеолорду биз тартабыз. Биз тартып коомчулукка жарыялайбыз. Кээ бир ушул нерсени жаман көрөт, бирок бул жакта көп жакшылык бар да. Ошол жакшылыкты көпчүлүк эсептебейт да. Анан ошону көрүп көптөгөн адамдар ыйлап, көптөгөн адамдардын жүрөгүндө мындай бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сүйүүсү болгон, сүйүүсү күчөйт. Ошондой эле ибадатка болгон сүйүүсү күчөп, таасирленип, умрага болгон мындай бир аз болсо дагы барууга мындай бир үмүт байлайт да. Мен дагы барсам экен деген бир ниетти кылат да. Основной бул жерде ниет, канчалаган адамдар бар, акчасын кучактап эле жатат. Канчалаган байлар бар, акчасын ар кайсыл түрлүү жактарга иштетет. Канчалаган адамдар бар, туура эмес эле саякаттарды кылат. Мына ошол адамдар келе албаган жерге кээ бирки карапайым эл, жөнөкөй акчасы жок адамдар ошол умра амалын аткарып келип атат да. Ошол нерселерди чагылдырганыбыздын бир себеби да ушул да. Көптөгөн үммөткө бир аз болсо дагы таасирин берсин деген бир максатта да. Жакшы. Анан ошол жанагы элдер барып төгүп аткан ошол тыйынтыпорда сиздер эмнелер камтылган? Канча күн болушат? Канча күн каякта болушат? Биздин сапарлар көбүнчөсү 14 күн да. 14 күн болот. Ошол төгүлгөн акчада толук барып келет. Барып келген авиабилет, ошол учурда визасы, жатаканасы, тиякта жүргөн автобус, Майдинанын ичиндеги бүт зыяраттар, Майдина Мекке шаарындагы зыяраттар бардыгы ошонун ичинде камтылган.
ажы башчынын саякта кылган кызматы, тейлөөсү, биздин кызматтар, жооптуу кызматтар ошонун баардыгы ошонун ичинде камтылган. Экиге бөлүнөт. Тамак аш гана кирбей калат, кээде тамак аш кирет. Тамак аш киргенде ошол барган гостиницанын столовый болот. Ошол жерден биз төлөп коебуз акчасын, берген акчаны. Ошол жерге кирип тамактана беришет да. Эки маал. Завтрак анан ужин кылыпчы. Демек, урматтуу бир туугандар, ошол барам дегендер болсо, буюрса байланышсаңыздар да болот. Анан ошол эки маал деген эртең менен кечинде, 1050дөн, эгерде тамагы жок болсо $900. $900, ооба. Ушундай экен. Бул Рамазанга чейинки баа. Рамазанда бир аз баа өзгөрөт да, Рамазан айынан кийин кайра ушул баага келебиз иншалла. Келет. Анан ушул жатаканалардын аралыктары кандай? Мединада, жатаканалардын аралыктары Мунарбек албетте видеолордон да чыгарып көргөзүп атат. Медина шаарында эми гостиницалар жакын, турак жайларчы. Чыгып эле мешітке кирип кетесиң. Жакын, эч бир проблема жок да. Ал эми Меккеде болсо автобус менен катталат. 1,5 километр, 2 километрге чейин болот. Эң жакыны 500 метр бар. Акчасына жараша. $1000 үйдө болуп калса, алар өтө жакын болуп калат да. Биздин $900 баадагы турак жайларыбыз болсо 1,5-2 километрге чейин. Биз барып көрдүк. 1 километрге чейинки гостиницаларды көрсөк, турак жайларды аябай адам көп түшөрүп, эскирип же жыттанып кетиптир да. Килемдер жыттанып, кечинде уктасаң жакшы эс ала албайсың. Анан биз бир аз алыстатып койдук 2 километрге чейин. Бирок ал жакта гостиницадагы кене, шарттары жакшы. Гостиница таза. Баракелди. Лифти да көп экен да. Аларды видеодон деле чыгарып атат акырынан Мунарбек. Көрөбүз иншалла. Шарт жакшы да. Ибадатты кечке кылып, кечинде барып бир 6 саат, 8 саат эс алсаң, эс алгандай болосуң да. Бери жакынырагына келсек, адам тим эле көп. Лифт, очеред, өзүң комнатаңа чыгып түшүп проблема да. Ошол себептен ошого дагы автобус менен барат экенсиң 1 километрге дагы. 1,5-2 километрге дагы автобус менен барат экенсиң да. Эч бир айырмасы жок. Автобус эле каттайт. Автобус эле каттайт. Тынбай каттап турат автобус. Баракелде. Аллах разы болсун деп атат. Анан дагы суроолор келип атат. Ошол 7 айлык ошол боюмда бар, умрага барсам болобу? Ал эми жанакы гинекологдон уруксат алат да. Эгерде ал уруксат берсе, учса болот. Бирок 7 айлык бара албайт го, 6 айлыкка чейиндер барып атат да. 6 айдан кийин учурбай калат го. 6 айдан учурбай калат. Ушундай экен, балким иншалла Кудай буйрса Алла насип кылса, кийин дагы ниет кылып барсаңыздар болот. Анан Мунарбек ошол баягы биз азыр эми Кыргызстан Кудайга шүгүр бир нече фирмалар бар. Ошол сиздердин фирма башка фирмалардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Өзгөчөлүгү эми бардыгы эле бирдей негизи келипчи. Мен бир дагы фирманы начар деп айта албайм. Себеби бардыгы бир кызматты аткарышат да. Эми биз мисалы бул жактан келип айтат да. Блогерлерден өзгөчөлөнбөйбү? Андан эле эмес, эми ошол келгенде адамдар келет. Биз основной ошол пакеттин кандай деңгээлде ошону түшүндүрүп беребиз да. Сиз $900 эконом пакет алып атасыз, гостиницаларыңыз мына ушундай болот деп бир катар тааныштырып чыгабыз да, сүрөттөп элечи, кадимгидей эле сүрөттөп эле. Видеолор да бар, видеолор менен, сүрөттөр менен ушундай болот. Барсаңыз аккаунтуна киришсе бүт видеолор көрөт иншалла. Ошол бүт баарын чагылдырганбыз да. Что мындай ал жакта мындай бир, бул жакта бир сүйлөп туруп, анан наракта башка нерсеге ушул суроону беришип атат, ооба. Мисалы бул жакта кээ бирке эмелер бар, мисалы келтиргенде. Бизде ар кандай болуп калат да. Бизде ал жакта 10дон 15тен гостиницаларыбыз бар. Ал жактан ошол бирөөсүнө түшөт, бирок биздики баягы эң өзгөчөлүгүбүз негизи келипчи, баягы начар болбойт, только жакшы болот деген сөз да. Мисалы гостиницаларыбыз комфортко өтүп кетиши мүмкүн да. Ошондой. Эконом пакет алат, бирок комфортко өтүп кетиши мүмкүн да. Бул ылдый кылбайбыз. Эконом пакет дегенде эми биз баягы адамдардын психологиясына, оюна жакшыраак түшүндүрүп, ошондой бир килтейген бир комфортто элестетип барбоосу үчүн мына ушундай болот деп сүрөттөп бардыгын көргөзүп беребиз да. Мен ойлойм ушул нерсе бир өзгөчөлүк депчи, негизичи. Жакшы. Кудай буйрса дагы бир өзгөчөлүктөр бар, урматтуу бир туугандар. Ошол мына азыр Замзам фирмасы менен келечекте Кудай буйрса 30-сында 25-inde учуп атат, 25-inde учуп атат, мына келишип атат. Абдан баргандар сурооттолуп өтө көп экен. Анан 30-ында Кудай буйрса Алла таала насип кылса ошол дин аалымы Каркебиз Шахимардан Орунбеков жана биз болуп да алып баратабыз. Байланышсаңыздар болот Кудай буйрса. Анан устаздар, бир маселе бар, ошол ибадат дегенде кээ бир адамдар ошол жакта барып мындай экономикасы күчтүү экен деп келет. Кээлер бар ибадат кылып келет. Кээлер дагы бир балын сатып келет дегендей. Негизги максат ихлас ниеттер кандай кылыш керек?
кайгычыл жерден башталат ибадат? Эми Курандан кийинки китеп бул Сахих ал-Бухари китеби. Курандан кийинки турган хадис китеби. Ошол Сахих ал-Бухари китеби биринчи ошол иннамал амал бин ният, албетте амалдар ниетке жараша деп башталган. Биринчи эле ниеттен башталган да. Эң биринчи? Курандан кийинки китеп биринчи ниеттен башталган. Ал эми акыркы хадиси бүткөн хадиси болсо, ва каулухум юзан, алардын сөзү дагы эртең кыяматта таразаланат деп ушул сөз менен бүткөн да. Демек биз ниетти ушул жактан Кыргызстандан оңдош керек да. Кыргызстандан мен ал жака алардын экономикасын көргөн эмес, балким мен өзүм акыретимди курам деп бул жакта ниеттениш керек. Ушул жакта жаман амалдарыбызды, жаман сыфаттарыбызды, көрө албастыкты, ичтарлыкты, караңгылыктын баарын бул жактан калтырам. Мен ал жакка барып толук бир мусулмандын, пайгамбардын сыфатын алып келем деген максатта барсак, негизги эле ал жакта баары жеңил болот иншалла. Ал жакта бизге эмне керек болсо, умрага барганда сен ниетиңе жараша, сен талап кылган нерсени Аллах Таала ал жактан берет да. Эгерде биз ниетибиз туура эмес болсо, анда кыйналып калабыз. Себеби Дубай менен Меккенин тейлөөсү, сервис айырмасы бар да. Дубай, Турция жогору деңгээлде болсо, ал жакта сен кааласаң дагы Кабага келесиң, кааласаң дагы келесиң дегендей, алардын сервиси бирок булардыкындай эмес да, Дубайдыкындай эмес, Турцияныкындай эмес, бир аз начарыраак сервис. Бирок альхамдулилля, эми канчалык деңгээлде экенин барып келгендер билет. Ошол эле учурда биз видеолорду чыгарып койгонбуз. Жакшы. Анан ошол жерде дагы бир маселе бар. Мисалы, кожо көрсүн деп барбаш керек экен да элайсың да, ниет ушул жерден эле жаңылап, Алланын ыраазылыгы үчүн деп. Темирлан аке, бизде мен Кудан барып келиптир. Мен барып келишим керек. Карызга кетип аткандар бар. Хадисте келет го. Инистатуа алейхи сабила. Эгерде сен кудуретиң жетсе, анда ажылыкка, умрага бар деп айтылган да. Ошого мен биздин фирманын да бир өзгөчөлүгүн айтып кетсем, бизде рассрочка жок. Бизде карызга барып келүү жок. Эгер сен кудуретиң жетсе, сен бул ибадатты жаса. Сен ыйык жерге барып келип, анан рассрочкага барып келип, аны төлөбөй, аны какшатасың. Карызга барып келип, аны какшатасың. Не кереги бар? Ыйык жерге баргандан кийин сен өзүң кудуретиң жетсе, сен ибадатын кыл бул жакта. Кудайдан сура, Аллах Таала рызкыны кенен кылып берген болсо, анан барып кел. Ошол себептен дагы биз атайын устаздар менен кеңешип, устаздар бизге айтты, силер рассрочканы ачпай эле койгула. Карыз кылып не кыласыңар? Бул ибадат. Ибадатка барып аткандан кийин карызды не кылат? Кудурети жетсе барсын да. Дегенне байланыштуу биз дагы бир өзгөчөлүгү. Эч кимге карыз болбой эле барсын. Карыз болбой эле, кудурети жетсе барсын. Кудурет жетпесе хадисте келген го. Жума намаз ажылыктын соо берилет депчи. Кедейби, кудурет жетпейби, жума намазга барсын, ажылыктын соо берилет иншалла. Анан ошол жерде дагы бир маселе бар, урматтуу телегөрүүчүлөр, угармандар, барып келгендер, бара тургандарга дагы балким насаат болуп калат. Ошол жана ташка жетиш керек деп эле мындай айланып келер турат го. Ушул боюнча да айтып берсеңиздер кандай? Эми Кабадагы жана Кара таш боюнча устаздарыбыз көп айткан, видеолору бар. Алардын артынан биз дагы айта турган болсок, эгер ямал ташка жетүү эч бир шарт жок. Умранын шартында, ажылыктын шартында ал ташка баруу шарт эмес. Таштан алыстан эле кол көтөрүп коюп ошол жетиштүү да. Умар Аллаханов айткан го, Кара таш, эгерде сен пайда дагы бере албайсың, зыян дагы бере албайсың. Сенден пайда зыян жок. Эгерде пайгамбарыбыз сени өппөгөндө мен деле өппөйт элем деп айткан да. Эгерде жеңилдик менен жетип калсаң, анда өп койсо болот. Бирок ал умранын ажылыктын шартында ал ташты сөзсүз көрүү деп, ал жака ташка жетүү үчүн аялдар, эркектер кээде ушуну аракет кылып бири-бирине зулум жеткирип коет да. Кичине чектен чыгып кетет да. Ошол себептен баруу шарт эмес. Ошондой эле кошумчалап айтсам, мисалы, ал жакта мен көп болдум да. Ал жакта көп болуп, эми мен ушул жерде өзүмдүн кыргыз элиме, ушул кыргызстандыктарга ыраазычылык айтам да. Себеп дегенде биздикилер, биздин эл аябай грамотный болуп кетти да. Өтө сонун ибадаттыдан, адеп менен, маданият менен сонун барып келет да. Аж башчыга итаат кылып, башып, эмне десе ошону аткарып, чекеде таваф кылат десе тавафты чекеде кылып, ушундай кылат да. Эми кээ-бирки үмөт бар, кээ-бирки мусулман бир туугандарыбыз бар, башка улуттагыларчы. Эми ошол жерде канчалаган аялдын колун кармап кетиши мүмкүн, тийип кетиши мүмкүн денеге дене, намахрамгачы. Ошондой эле бирөөнүн бутун деп соголат, зулум кылып коет. Ошол жерде кетип сүннөт аткарам деп илтеген күнөөгө батып туруп жетип атат да ошол нерсегечи. Ал нерсенин кереги жок. Кээ биркилер бар, мисалы, ихрам менен келет, ошол жерде жалаңачтан калып кетет да. Ошондой бир окуя болгон экен да, негизи келипчи. Анан ушул нерсенин кереги жок. Биз эле ушул баарын айтабыз, бул сүннөт амал. Анын эмеси бар, алыстан туруп эле бисмиллахи Аллаху акбар деп өп койсоң болот, ушундай кылыпчы. Эми ушул жетиштүү депчи.
Биздики кээ бир мусулман биртандар бар ушул барып жеткенге ашыгат да ошол жакачы. Кармашым керек, колду тийиш керек. Кармашым керек депчи. Ошол жерде мен ушу кыргыздарды, кыргыз мусулман биртандарыбызды көрүп алып, биздикилер аябай сонун экен деп. Кыргыз элден айланса болот, кылымдарды карыткан кыргыз эли мындай маданияттуу, имандуу элбиз да, момун элбиз. Өзөгү ошондой да, жулунбаган, оозунбаган, мындай ошончо Кудай Таала бизге берип атат окшойт да. Былтыр дүйнө жүзү боюнча 4-чү орунда болду деп уктум. Карантинден кийинки учурларда. Ооба. Анакей Кудай Таала ошол азыр ошол жөнөткөндөр, жанагындай майыптарды, көз азиздерди, бир туугандарын жана башкаларга демөөрчү болгондор, атымды айтпайлы кылайшыл, Кудай көрсө болду деп дегендер бар. Анын өзүбүз да көп болдук. Мисалы мынакей 3-4 адамга мисалы демөөрчү болгон адамдарды көрдүк, аттарыбыз айтпайлы, Кудай билет, темирлан дегендерди көрүп атабыз. Кудай Таала мал жанына береке берсин. Анан ошол жерде дагы 14 күн өзү негизи тез эле өтүп кетет, Анан ошол 14 күндө ошол бара тургандарга да биз мындай чакырык катарында айтсак болот. Ушул кандай мындай убакытты туура пайдаланыш үчүн эмне кылыш керек? Ибадатты жакшы кылыш үчүн кайсыл моменттерде барыш керек Меккеге, Мединага, ошолорду айтып өтсөңүздөр. Убакытты ал жака баргандан кийин туура пайдалануу боюнча Майдина шаарында жакында мечит кирип чыгып ибадат жасай берет. Ал эми Меккеде болсо көбүнчөсү асыр намазына барып, асыр намазынан ибадатты баштап, түнгө чейин ибадат кылгандар жакшы да. Салкын болот, тынч болот, кенен болот да. Анан багымдатты окуп келип, багымдаттан кийин эс алып, бешимге чейин эс алып алганы жакшы да. Ушул убакыт көбүнчө жакты да урачыларга. Ошону тартип кылып алса болчу да экен, Ошону кылышат көбүнчөсү. Ошону эреже кылып алса деле болот да. Көбүнчө ушу таваф кылып атканда дагы кээбирки мемелер таваф кыла берет, ошондон улам кайсыл убакытта эми адам көп да, миллиондогон адам бар. Ооба. Анан айланып атканда адам көп болуп, кичине тыгын болот да. Анан ошол жерде да биздикилер карайт экен да, неменичи. Кайсыл убакытта адам аз болот, кайсыл убакытта ыңгайлуу болот дейт да. Кыракы көз менен, Анан спутник менен. Биздикилер ошол түнкүсүн баштайт да, тахажжудтачы. Тахажжудта чыгып кетишет, чыгып туруп тавафты кылып келет да, жеңил кылып келет да. Эл аз. Эл аз, анан көп кылып келет да. Салкын да болот да, ананчы. Башка нерселер болбойт, эч ким эме бербейт да, мындай бир мишет этпейт да, тоскоолдук жаратпайт да. Ошону менен анан ошол жерде баягы жакшылыктан жарышкыла деп ажыбашчы устаздарыбыз айтат. Анан ошол жерде жарышат тавафтачы. Мен мындай кылдым, андай кылдым деп эки адам болуп алып жарышат. Эми ал жерде бир таваф кылуу үчүн 7 жолу айланышың керек да, канча километр болуп кетет да алчы. Ошого ал жерде ошондой тавафтан элдер ушул 70 жол кылгандар бар да. Бул жаман эме да. Узак да ал. Узун километр чыгат да ал жактанчы. Ооба. Устаз, ошол өзүнүн баягы ибадаты бүткөндөн кийин туугандарына, жакындарына дагы умра таваф кылса сообу кандай? Ооба, өзүнүн негизги умрасы бүткөндөн кийин ошол Меккенин чеги болот. Хил деп коет. Айша энебиздин мечитине келип, ошол кимдин атына умра жасай турган болсо, ихрам орун келип, ошол жерден 2 рекет намаз окуп, ниет кылып, анан кайра умрага аттанат. Келип 7 жолу Кабаны айланып, андан соң Маком Ибрахимде 2 рекет намаз окуйт, анан замзам суу ичип, Сафа Марвага чыгып чуркап, андан соң чачалдырат. Ошол умра амалы толук кимге арнаган болсо, ошого толук сооп жетет иншалла. Ошентип чоң атасына, чоң энесине, тайнесине, тайтасына, өтүп кеткен жакындарына арнагандар көп, арнагандар көп. Анан ошол атын атап, ошол өтүп кеткен чоң ата тайнелерине дагы жөнөткөндөр да бар, барып кел, бир жасап кел дегендер бар. Бул дагы жакшы сооптур. Бул дагы жакшы да. Канча сооп алган болсо, сага да ошончо сооп келет. Бирок биз карантин болуп калганда Кыргызстанда, ошон алдыңкы учурларда устаздар менен барганда ошол Меккенин фатва бөлүмүндө иштеген шейх менен чогултуруп калдык бир дастарканда. Ошол учурда ал айтты: "Силер умрачыларга жеткиргиле. Бул Меккеде жасалган эң жакшы амал бул кошумча умра эмес. Меккеде жасалган эң жакшы амал бул ошо Кабаны таваф кылып айлануу" деди да. Силер кошумча умра жасап, жана Сафа Марвага чуркап убактыңарды башкача кетиргенче, ошол тайне тайтаңардын атынан таваф кылып эле арнай бергиле сообун. Убакыт кетирбей, убактыга кетирбегиле. Негизги маселе. Негизги маселе ошол дейт да. Негизги ошол таваф кылып сообун арнаган умрадан сообу көп деп атат да. Бул таваф кылуу дүйнөдө жок экен да. Бир гана Меккеде, бир гана Кабада.
жети жолу айлангыла сообун тайнеңе багышта. Жети жолу айлан 2 рекет намаз окуу тайтаңа багышта. Умрадан дагы чоң сооп барат дейт да. Кабаны карап туруу өзүнчө эле ибадат болуп атпайбы, өзүнчө сооп болуп атпайбы. Мындан өткөн сооп жок дейт да. Эң негизги амал силер умрасына жеткиргиле ошол Кабаны айлануу дейт да. Таваф кылуу. Тавафты көбөйтүш керек да. Умранын санын көбөйтүү эмес, балким тавафты көбөйтүп аларга соогун багыштасак, умрадан дагы чоң сооп барат экен. Жакшы. Эми ал жерде баягы өзү негизи Мединада болсун, Меккеде болсун, ушу намаз окуган өсө керемет да, канча эсе. Мединада 50 миң деп келет хадисте. Меккеде болсо 100 миң 2 рекет намазыңыз 200 миң сооп болуп атпайбы? 2 рекет намаз окугандачы. Мединада болсо 50 миңге көбөйүп атат. Ал жакта ошол үчүн садакалар да ошончо көбөйөт. Бирөөгө кызмат кылып койсоң, бирөөнүн кийим жууп берип койсоң, канча жакшы иштердин бардыгы 100 миңге 50 миңге көбөйүп турат да. Демек ошол баягы жаштар өзгөчө башчылар ушундай кызмат кылып сооп турду алса да болот, мындай акчасы жок сооп алса болот да ал жерден, Өзү мындай да чубаксы айтып атпадыбы? Сен үйдө телевизор көрүп жата бергин, сага сооп келе берет. Студенттерди четке окуп аткан дин илим алгандарга силер жардам бергиле. Спонсор болгула, силерге сооп. Ошол сыяктуу эле азыр альхамдулилля, мындай айтканда кыргыз эли көпчүлүгү илим алып калыптырбыз альхамдулилля. Бизге фирмада иштейбиз да. Акырын келип айтышат, ушу муктаж кишилер жөнөтөйлү, бирок Рамазан айында дейт да. Рамазан айында жиберели, себеби сооп көп болот экен. Тиякта канча амал жасаса, эми азыр 100 миң болуп аткан болсо, Рамазан айында ошол кайра 100гө көбөйүп атпайбы? 1 миллион сооп болуп атпайбы? 2 рекет намазычы 2 миллион сооп болуп атат. Ошону баары магада келсин деп көбүнчө ошол спонсорлор бирөөнү жибергендер, жардам бергендер ошо Рамазан айында көбүнчө жиберишет. Жакшы. Биздин эми өзү негизи кыргыз эли жомарт эл. Альхамдулилла. Анан баягы ушул хадистин мааниси, маңызын жакшы түшүнүп алганда, алган колго караганда берген кол жогору турат дегенди аябай жакшы аңдап билип алган. Анан карабайсызбы, Рамазанда ага чейин андан кийин ажыга жөнөткөндөр бар, башка бар, сооп алып, эми мен барып келгем, жол болсо барып кел депчи. Анан өзгөчө азыр ушундай Кыргызстанда кетип атат, Кудайга шүгүр. Өткөндө дагы бир устаз дуа кылып атат, ушул Кыргызстанда умрага, ажылыкка келбеген бир да жан калбасын депчи. Баардыгы келсин 7 миллион андан ар жагы депчи. Кудай ошонун баарын насип кылсын. Анан ошол жерде баягы өзгөчө баягы ибадат кылганда дагы аялдар менен эркектердин да ортосунда бир эмелер бар. Ибадат кылууда шарттары, ошолорго да токтолуп кетсеңиз. Аялдар кайсыл учурда ушул ибадат кылса жакшыраак, кайсыл жерден? Аялдар Кабанын биринчи этажында болсо, ошол жерде өзүнүн орундары бар. Аякта битем жана шариаттын негизинде орундар коюлган да. Экинчи этаждан деле ошондой килем салып койгон атайын аялдарга, эркектерге өзүнчө бул жакта барганда эч качан мындай эме болбойт. Бир кыйынчылык тудурбайт да. Аялдардын өзүнүн орду өзүнчө, эркектердики өзүнчө болот. Жакшы. Өзүнчө эле ошол Мадина шаарында деле ошондой эле Мекке шаарында деле ушундай бөлүнөт да. Мисалы, мен эле башында биринчи жолу барганда аялдар менен эркектер аралаш окуйт экен деп таң калгам. Мен бир жер болуп атпайбы? Кыжалат болду. Астагфирулла, бир катарда турасың. Ошондон аябай таң калып, анан барсаң көрсө аялдар өзүнчө, аялдар турган жерге эркектерди киргизбейт, эркектер турган жерге аялдар киргенге болбойт да. Анан эми буюрса биздин ошол көрүүчүлөр кайсыл фильмдер, роликтерди, кайсыл эмелерди көрөт? Буюрса кандай жакында эмелер чыгарасыз? Мен буюрса эл көрө элек эмелер бар? Өзүм ошол амалга бекем болуп, ошондой баягы өзүң амал кылган нерсеңди айтып берсең, ошол таасирдүүрөөк болот деген бир максатта ошол биз кайта бир жерде отуруп алып эле баягы насаат айтыш эмес, амал түрүндө көргөзөлүн деген бир ниеттер бар команда мененчи. Себеп дегенде азыркы учурда биздин кыргыз элибиз азыр чындыгында кулактарын насаатка толуп бүткөн да. Насаат Абдышкүр ажы айтат, Чубак устазыбыз айтып кетти, Максат устаз айтты, Бактыяр Домой айтты. Деги эле аалымдарыбыз, устаздарыбыз кыргыз элине насаатты жеткирип коет кыйла. Ашыгы мененчи. Амал кылыш керек да. Амал кылыш керек, ошо эми амал менен көргөзүш керек болуп жатат. Ошондой бир контент ойлоп, иншаллах бүткүл үммөткө ушундай кызмат кылсак деген бир ниетте жүрөбүз иншаллах. Сиздин ошо тарткан операторлоруңуз барбы же сам себе режиссербу, кандай? Баягы Мекке Мединадагы эмелер кимдер тарткан? Өзүбүз эле тартабыз, ошондон анан эмелерден суранабыз, жаштарданчы. Тартып койгула деп. Сочный, анан эң сонун азыркы жаштардын тили менен айтканда мощный кадрлар чыгып атат да. Көбүнчө оператор мен.
Али байке тартып берет өзүнүн эски көпчүлүгү Мен сырдачы. тартып берем. Жакшы, ошол баягы элдер көрүп дагы мындай жакшы тартылыптыр, сонун экен деп атпайбы? Анан эң негизгиси бул деле баягы чыгармачылык да. Чыгармачылык анан баягы ихлас менен жасалса, кайсыл иш болбосун, ал сонун бир мындай максатына жетет да. Анан ошол бүгүнкү темабыз ибадат деген эмне деген темада сөз кылып атабыз. Көп суроолор келип атат. Анан ошондой эле биз ошол мынакей аж башчылар, сиздер мисалы мына бүгүн дагы мен да көрүп калдым. Ошол кетип аткан 25-inde кетип аткан биздин мусулман бир туугандарга баягы сабак өтүлдү. ошол сабактын дагы пайдасы кандай? Илимге, билимге, ушул ибадатка. Сабак пайдасы өтө чоң. Адамды бияктан руханий, психологический адам даярдайт да бияктанчы. Силер деген Тубияга бараткан жоксуңар, Турцияга бараткан жоксуңар. Силер деген Кудай ыраазы болуп турган жерге баратасыңар. Акыретиңерди курганы баратасыңар деп эскертүү негизинде сабак өтүлөт. Ошол эле учурда ал жакта барганда эмнелерди жасайбыз? Мадинада кандай амалдар бар? Меккеде кандай амалдар бар? Ошолордун үстүнөн бир катар эскертилип айтылат да сабактар. Жакшы, анан Сабактын пайдасы өтө чоң. чоң, Демек баягы эскертүү момундар пайда берет. Эскертип турган. Ошол сиздерден кеткен ошол биздин зыяратчылар кеткенде кандай болот, келгенде кандай болот? Айырма. Кеткенде сурашат, гостиница нормальныйбы депчи. Жакынбы, кандай, тейлөөңөр кандай деп аябай тактап сурашат. Бул нерсе көп болду да бизде. Көп кездешкен маселе болду. Ал эми кайра келгенде келатканда эле WhatsApp'тан голосовой жиберишет. Бул жака келгенде офиске да келип атайын колубузду кармап, жаш балдар экенсиңер, силердин астыңарда кичине уят болуп калдык. Ошо гостиницаңарды тактап, ажы башыңар кандай, жакшы сабактарды өтөбү деп сураган үчүн уялып калдык. Жогору деңгээлде экен деп көбүнчө айтып атат да. Айтып, ушул маселе бизде көп болду алхамдулилlah. Адамга дем берет да, жакшы сөз деле. Жакшы сөз дем берет, ооба. Чу деген атка дем берет дегендей мындай. Бизге дагы бир канча мотивация болот экен, бир канча энергия алат экенсиң, сүйүнөт экенсиң. Демек биздин кылып аткан иштерибиз кыргыз элине, мусулмандарга пайдасы тийип атыптыр деп сүйүнүп, кайра шыктанып, алхамдулилlah. Ошол кыргызда жакшы сөз бар. Ким жакшы, кыргызда пайгамбарыбыз айткан сөзү бар. Ошо ким жакшы ишке себепчи болсо аткаргандай сооп болот деп. Бул кандай түшүнсө болот? Эми бул эми хадис, сиз айткандай эле жакшы иш аткарса, бирөөнүн жакшы аткарганына сиз себепчи болсоңуз, ошол алган соопту эле соопкой болосуз. Биздики албетте бул жерде алар акчасын төлөп барат. Биз ошолордун жакшы ибадат кылып келүүсүнө шарттар түзүп беребиз да. Бул албетте биздин дүйнөлүк кажетибизди деле бүтө берет. Ошол учурда акыреттик дагы амалдарыбыз соопторго да ээ болобуз деген. Устаздар айткандай ажыры деле бар, ужуру деле бар дегендей да. Алхамдулилlah. Мунар мырза, ошол баягы сиз кайсыл ибадаттарды кылганда мындай жүрөк рахат алып, мындай өзүңүз бир ажайып кайсыл ибадаттан мындай эс аласыз? Эми жалпы эле намаз окуган адам, ибадат кылып жүргөн адам бул намаздан ибадат алат, эме эс алат да, кадимгидей элечи. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзү бар го, сахабаларынанчы. Адам баласы бир күндө 5 жолу жуунса, денесинде кир калабы депчи. Ошонун сыңарында эле биз дагы ушул намаз окуп, ошол намазга көбүрөөк маани берсек, мисалы саждада, основночу, ошол учурда кадимгидей адам өзү эс алат да. Мисалы мага көп Али байкеде деле ушундай да. Али байкеде деле ушундай сыфат бар. Ошол сыфат бизге дагы өткөн да. Али байке менен 3 жылдан бери жүрөм. Ошол сыфат көптөгөн сыфаттарды үйрөндүк. Кандай сыфат? Баягы проблема келген болсо түз Аллага кайрылуу да. Түз Алладан кайрылсаң, кадимгидей жеңилесиң. Анан калган Алла мен колумдан келген ушул өзүңө тапшырдым дегендей бир сыфаттар бар да. Ошондой бир эмени мен дагы ошондой нерсени аткарып, ошол нерсени кадимгидей адам жүрөгү эс алат экен да, рахат алат экен. Себеби көпчүлүк адамдар баягы үйдөгү проблемасы себебинен, дүйнө себебинен, бирөө менен кичине араздашып кеткен себебинен, ошондон улам баягы жан дүйнөсү кадимгидей чарчап калат да, руханийчи. Ошондон улам баягы намаздан баардык нерсени жок кылып аткенбиз да. Бизде да ушундай иншаллах. Анан эми кээ жашыра турган ибадаттар бар. Алар эме кылат да. Ал сыр болуп турсун да. Адам менен Аллахтын ортосунда ибадаттар бар. Анан ошол азыр мына ибадат кылып атканда көрүп атабыз. Мисалы мечиттерде, намаз кылгандарда, Меккеде, Мединада болсун, мындай өзгөчө бир 80-70-80% бир жаштар да.
аксакалдар азыраак. Анан ушул жаштар мындай билимдүү, илимдүү, ыймандуу жаштар көп атпайбы? Кээде ата энесине мындай багыт көрсөтөт да, ата апа же болбосо жанагындай өткөндө да бир тойдо ушундай маселе болду. Ата энелерин умрага жөнөтүшүпчү. Баягы илгери баягы эс алып кел десе, же болбосо бир алтын алып берсе, азыр ушул мынакей ибадаттын туч окуусу сооптуу болот экен, анан эс алып да келесиз. Анан замзам ичип келесиз. Ден соолугуңузга дагы шифа, пайда болот деп жөнөтүп атат. Бул ушул жөнүндө да айтып берсеңиздер. Азыр бизде алхамдулилля негизи умра ибадат амалы, бирок кээде модага айланып кетип атат. Бизде эптеп эле барып келиш керек деген болуп атат, бирок Кудайга шүгүр көпчүлүгү жакшы негизде барып келип атат. Сертификаттарды белек берипчи. Ушул жакшы болуп атат. Аябай жакшы болуп атат. Тойлордо, достордун арасында досуна белек кылып умраны өтө сонун болуп атат. Эс айткандай алтын алып бербей, ордуна умрага жиберген ошол сертификаттарды биз дагы жасап берип атабыз. Жакшы алып атышат да. Ата энеси аябай сүйүнөт экен да. Ата энесине сюрприз жасап, ошол эле учурда өткөндө бир кызыктуу окуя болду. Айтыңыз. Бир эже байланышып калды. Түнү чалып калды. Телефон көтөрсөм, уктап аткан болчубуз. Бир күн калган болчу учканга. Бирок бизде 1-2 орун бар болчу да учканга. Билетте. Түнү чалды. Бир күнгө уча турган жамаатка орун барбы депчи. Мен айттым, ооба 2 орун бар. Анда мен күйөөмө белек кылат элем дейт. Күйөөсүнө аялы түнү чалды. Макул, эртең келиңиз деп. Эртеси келип акчасын төктү. Паспорт жок. Паспорт алып келем деп кетти. Ошол ойдон эже жок. Акчаны алып койгонбуз. Уже эртеси рейс учат. Паспорт эженин телефону өчүп калды. Көрсө эже күйөөсүнө белек кылам деп байкуш күйөөсүнө айтпаптыр да. Күйөөсү биякта жумушта. Аял өзү Каракөлгө такси менен барып, биякта үйүндө эч ким жок экен. Паспортту алып келиптир да байкуш. Жолдо телефон өчүп боло бериптир да. Аны көрүп алып эми көзгө жаш аласың да. Караңыз. Ал эженин ушундай, алхамдулилла, ал эжени эстегенде өзгөчө Кабадан ал эжеге мен кече умрага барганда дуа кылдым. Ушундай клиенттер бар, ата энесине белек кылгандар бар, туугандарына белек кылгандар бар. Бирок өзгөчө ошол эже күйөөсүнө белек кылып аэропорттон жөнөтүп атканда дагы аябай жакшы мамиле жасады да. Өзү негизи тескерисинче аялдарына белек кылчу, мындай. Эркектер белек кылыш керек болчу да. Бирок жанакы эже аябай менин жашоомо мындай таасир берди да. Ошол эле учурда биз дагы жакшы иштер жасап атабыз, бирок дагы да аз экен да биздин иштерибиз. Жанакындайларды көргөндө биз аябай таасир алып көзүңө жаш аласың, жаш аласың да кадимки. Мындай чыныгы ыхлас деген ушул да ба, сүйүнүчтүн жашы да. Ошол эжени көрүп мен алхамдулилла өзүмө аябай эме алдым да. Сабак болду. Дагы жакшы иштер жасагыбыз келди. Эженин аты ким? Эженин аты азыр эсимде жок. Демек, мындай Кудай тааланын сценарийине дагы дал келген, 2 күн калганда. 2 күн калганда өзү мага таасир берген жери карасаңыз, айылга такси менен барып эртең барып кечине гана келип калды да. Жетишти. Атпай түнү кетиптир да, таң атпайчы. Кетип барып паспортту эртеси алып келди. Эптеп виза чыгарып жетишип анан учурдук да. Машалла. Ушундай юбилейлер көбөйсүн алхамдулилла. Баягы күйөөсү, жолдошу келгенден кийин кандай келди? Кандай болду? Узатканда кандай келгенде? Келгенден кийин аэропортто бир учурашып койдук. Таасир жакшы, жүзү нурлуу болуптур аябай. Кээ бир учурда ушундай болот да, кээ бир учурда баягы инсаныбыз баарыбызда туугандар бар, мындай кээде ушул баягы тамекисин таштап келсе, арагын таштап келсе деп салгандар бар экен. Анан өткөндө да бир жерде айтып атат, ушул тойдон чыгып эле, анан кийин кызуу болчу деп ошо менен жөнөтүбүдик дейт. Деме бар даяр болсун дейт. Анан уктап барыптыр. Анан барып келгенден кийин эле той атаң менен туура эмес жүргөн экен, баягы мурунку союздун саясаты башкача болуптур. Ал убакта ибадат эмес, кысуулары бар эле деп анан ошол жерден болду, баарын таштадым деп. Чөнтөгүндө 2 пачка тамекиси бар экен, аны ошол жерден таштап, мусорго ыргытып, анан ошондон кийин ибадатка бекем кирди дейт да. Келип анан бүтүндөй айылдын баардыгын намазга чакырган, ушундай аягы чоң бир сопу ушундай болуптур да. Алхамдулилла. Бирок кээ бир эжелер бар, байкуштар ошо сиз айткандай эле күйөөм ушу арагын токтотсо экен, жакшы мамилени үйрөнүп келсе экен деп аял күйөөсүнөн ошо оңолуп келсе экен деген максатта жибергендер бар да. Бирок эркектерге ушул жерден айтарыбыз эми алхамдулилла Кыргызстанда дин эркиндиги бар. Дин алхамдулилла түшүнүп калдык. Дин тараптан өсүп калдык. Эми ошол үй бүлөлүк мамилебизди оңдосок, аялдарыбызга болгон, балдарыбызга болгон мамилени эркек киши оңдосо, үй бүлөсү оңолуп кетет экен. Биз эркектер өзү көп учурда
мамилени туура эмес кылып коет экенбиз да. Ошол себептен дагы биздин аялдарыбыз, биздин апаларыбыз көп учурда ошо запкы чегип кыйналып калат экен. Себеби умрага жибергенде көбүнчө аялдар мен барайын эмес, жок күйөөм оңолуп келсе болду, күйөөм барып келсин дегендерди дагы көрөбүз да. Ошол себептен ушул сөздөр чыгып атат го деп ойлойм да. Жакшы. Ушул мен эми аттарын айтпай эле коеюн, эми өзүңүздөр деле көрдүңүздөр. Таасир алган окуялар. Окуяларда эми анын айтканы аз бул жерде чоң бир нерсе жаралат. Ошого мен чекесин айтайын. Биз тааныган эле байкелерибизден, эжелерибизден баргандар бар. Бирок ниеттери алардыкы бул жактан кетип атканда эле туура эмес да. Вообще эле туура эмес да. Бул баягы как мындай бир саякат сыяктуу эле жөнөшкөн. Кандай болот экен бул? Ал жак эмне көрөбүз. Чынында эле ушул элдер жөн алдап атабы деп эле мындай бир сынаш үчүн баргандар бар да. Ага Мадинада эми жүрөгү кадимгидей тынчтанат. Мадинада 3-4 күн жүрөт дагынан Каба барат. Каба баргандан кийин ошол адамдардын ниети баягы сүйлөп аткан сөздөрү алмашып калат да. Кадимгидей Каба ушунчалык таасир берип коет экен. Жанагы Кудай дебеген адамды Кудай дедирип коет экен да. Кадимгидей элечи. Бетине жүзүнө нур пайда болуп, ошондой эле ар бир жазып аткан постуна же болбосо ар бир айтып аткан сөзүнө Аллах деген сөздү атты Алланын жаратуучу Аллах тааланын атын сөз түрүндө кошуп сүйлөп калат да. Аны ошол жерде таң калдым да. Кабанын ушунчалык таасири күчтүү экен депчи. Умра боюнча окуя айтсаң окуя көп өзүчү. Өтө көп. Ооба. Кече бир дагы бир жигит айтат, ушул атам мындай Кудайга ишенбейт эле дейт да. Анан жер титирөө болбоду. Анан бийик ошол кабатта турат элек. Аябай келемен айтып Кудайга жалбарып, болду экинчи ичпейм тототоп. Анан аябай немеге келсек лиф очтет дейт. Анан чуркап эле түшкөт дейт ылдый көздөй. Ошо менен анан эмне кылыш керек деп анан баягы зикирлерди толтуруп, Кудайга жалбарып, анан намаз баштады дейт да. Ошон үчүн кээде мындай Кудай тааланын эми буда күчү да. Кудай тааланын күчү бир ибадат кылып калса, эми биздин ибадатыбыз балким Кудайга керелер, балким өзүбүз үчүн. Ооба, албетте өзүбүз үчүн да. Кече жер титирөө болду го. Бүгүн түндүн эсебиненчи. Эми көптөгөн адамдардын баягы бир деген ыйманынын версиясы жаңыланды да. Экиге өттү деген сөздү эми айтам. Көптөгөн адамдар келмени келтирүүдө ла илаха илlalloh, я Алла деп дуа кылып, заман көп адамдар баягы Кудай сактасын деп мисал пост чыгарып атты, ошонун астында да Кудай сактасын деп ушундай сөздөр сүйлөп бир катар жакшы эле сөздөр чыгат экен, ушундай бир Алла таалам кичине жерде мындай эле кыймылдатып койду. Өзүн эстетип койду да. Эми ошондой деңгээлге жеткире электе, жаныңды ала электе ошо Аллага кайтып калыш керек экен да. Ошондойчу. Тоо кылып, Жакшы. Эми бул баягы ошол мен желдеттерим дейт го ошол. Суу, шамал, жер титирөө, башка. Анан баягы эсиң барды этегиң жап дейт кыргызда. Анан ошол баягы миң кыйын болсоң деле, акчаң көп болсоң деле, бай болсоң, бий болсоң деле бир күнү өлөсүң деген маселе да. Ибадатыңды кыл, адамча жаша, шарият менен жаша деген маселе. Анан эми негизи бул шарият, ислам бул адамды адам болсун дейт да. Кандай дейсиздер? Туура. Анан эми бул баягы ибадат жөнүндө айтып берсек, 1 саат жетпейт эфир. Мынакей билинбей эле ушул бир 10 мүнөткө жакын убактыбыз калыптыр. Тез эле өтүп кетти убакыт деген. Анан бүгүнкү темабыз өтө чоң тема. Эми баягы мындай киришүү болгондой эле болуп атат. Анан ушу ибадат дегенде Кудай буйрса ошол келечекте бара турган биздин умрачыларга, келечекте ушу ажы бара тургандарга мынакей сөздүн башында да айттыңыздар, ниеттен баштадык, ниеттен баштадык. Анан ошол пайгамбарыбыз да ниетиңиз улам жаңылап тургула дептир. Эмнеге андай деген? Себеби ниетим жанакы тарактын жалбырак сыяктуу экен да. Секунд сайын өзгөрүп турат экен да ниетчи. Азыр эле барам деп аткан киши 1 сааттан кийин барбайм деп калат. Азыр эле барам деп аткан киши 5 мүнөттөн кийин барбайм деп калат да. Бул ниетим эң негизгиси ушу биз өзүбүз оюбузду оңдошубуз керек экен да, адам баласы. Башка адамдарга болгон оюбузду, жамаатта болсок, жамааттагыларга болгон оюбузду оңдошубуз керек экен. Себеби ниет өзгөрө берет экен да, ой өзгөрө берет экен. Ой өзгөргөн сайын ниет өзгөрүп, кээде жаман болуп калат, кээде жакшы болуп калат. Ошол себептен эң кыйын экен да. Бул ниет эң кыйын, ниет менен күрөшүү. Секунд сайын ниет менен күрөшүш керек экен да. Себеби кандай күрөшөбүз десе, акыретти эстеп. Акыретти кандай эстеп, пайгамбарыбыз кантип эскерткен. Куранда кандай айтылган, хадистерде кандай айтылган, баяндарда кандай айтылып атат, ошолорду эстеп, ниетибизди оңдоп турушубуз керек экен. Себеби ниет ушундай бат-бат өзгөрүп тура турган нерсе экен да.
Жакшы. Анан ошол сиздер баягы бара турган зыяратчыларга, умрачыларга ошол сертификат анан китеп берип атасыздар. Ошол китептин маани маңызына токтолуп кетсеңиздер. Ал китептер жакында эле чыкты. Шер Мухаммад устаздын китеби. Аны белек катары берип атабыз. Ал жерде ошол сымба, чөкпө, түңүлбө деген эмелер бар экен. Ошол тема негизинде экен. Көбүнчөсү жашоодо эртеден кечке сыноо менен күрөшөсүң. Таң атпай турасың, проблема. Көбүнчө эркектерде эртеден кечке ошол китептерди окуп, бир аз да болсо жан дүйнөсүнө рахат алып, эс алып, алдыңкы жашоосуна болгон бир аз ошол китептерди окуп, алдыңкы жашоосуна болгон бир ниетин оңдосо, кичине мотивация болуп калса, сынбаса, чөкпөсө, негизи мондай турбайбы, мен жөн эле кыйналып жүрүптүрмүн. Адамга кыйынчылык келгенде унутуп кеткен да көп нерселердичи. Ошол китепти окуганда бир аз да болсо алдыңала жакшы жол тапса деген максатта ошо китепти белек кылып берип атабыз, сертификатка кошуп. Жакшы. Демек, урматтуу бир туугандар, бул дагы жөн китеп эмес, алып окуп пайдалансаңыздар болот. Ошол бул жакта да суроолор келип атат. Коноктор кимдер дейт? Ушул бүгүн ошол элибизге, динибизге кызмат кылып жүргөн жигиттер, ошол Атамбеков Али, Сапаралиев Мунарбек биздин баатырлар, Замзамдын негиздөөчүлөрү ошол келип биздин суроолорго, сиздерден келген суроолорго жооп берип атат. Анан бүгүнкү темабыз мынакей ибадат деген эмне деген темада сөз кылдык. Эми урматтуу бир туугандар, ошол жыйынтыктап берсек, ошол тез эле убакыт соңуна чыгып кетти. Жаңы эле баштагандай болдук эле. Жакшы адамдар болуп турсаң убакыт тез өтүп кетет да. Анан бир жыйынтыктап берсеңиздер бүгүнкү темага бир каалоо тилек, жыйынтыктоо сөз, дуа. Нарбек, сен эме кыл, андан кийин мен силейин анда. Сиз айта берсиңиз. Эми жыйынтыктай турган болсок, биринчиден айта турган сөзүбүз, ар бир умрачынын берип аткан акчасы ал биздин аманатыбыз. Алардын ошол толук барып келгенге чейин ибадаттары, Кудайга болгон жакындоолору, алардын ошол жерде жаткан жайлары, толук барып келген сапарлары биз үчүн аманат деп билебиз. Ден соолугу, жасаган ибадаты, жаткан жери бардыгын аманат деп билебиз да. Эч качан биз акчаларын алып коюп эле ал жака жиберип коюп, болду биз кутулдук, биздин пайдабыз монча, сен пайдаң монча деп андай бизде кара ниет жок. Элхамдулилля, бардыгыны алган акчадан соң биз барып келгенге чейин толук алардын ибадатын, алардын толук сапарын аманат деп билебиз иншалла. Жакшы кызмат кылып бергенге иншалла колубуздан келишинче аракет жасайбыз. Ошол эле учурда жалпы кыргыз элин, жалпы мусулмандарды Умра Замзам фирмасына кызматташууга чакырабыз. Биздин фирма менен умрага барып келүүгө чакырабыз. Жакшы деңгээлде кызмат кылып беребиз деген жакшы ниеттерибиз бар буюрса. Эң негизгиси бизден жакшы мыкты кызмат, ал эми умрачылардан болсо жаратканга кобуз жакшы ибадат. Жакшы. Дарек кандай? Дарек болсо Осмонкулов 64, мындайча айтканда Чүй Карпинка менен кесилишет. Бишкек Ситин маңдайында биздин кеңсебиз. Баракелде. Биздин ушул офисибизге келе бериңиздер иншаллах. Биз сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Умра амалыны аткарганга дайыма ниет кылыңыздар. Ниетте сөз түрүндө болсо эле, ал сөз түрүндө аткарылат. Акчаң барбы жокпу, ал Алланын иши да, негизи. Ошо ниет кылыш керек, айтып атпайбы. Мисалы, умрага барып келген адам бул жакырчылыктан кутулат да. Эртең мындай бир өлгүчө инсандарга муктаж болбой өлөт да. Хадис маанисинде ушундай экен да. Жашоосуна жакыр болбойт. Жакыр болбойт экен да. Ошондой эле жаңы төрөлгөн жаш баладай болуп тазаланып келип атат да. Жан дүйнөсү байып, жан дүйнөсү байып, толуп. Ошондой бир сыфатка ошондой соопко ошондой бир амалга дайыма ниет кылсак, иншаллах сөз түрүндө ал болот. Жалпы мусулман бир туугандарыбыз да ушул умра амалын аткарып, сөз түрүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына барып зиярат кылып келүүңүздөрдү чакырат элем иншаллах. Алла разы болсун. Убакыттын соңуна келип калдык, урматтуу бир туугандар. Ошондой болсо да кыргызда жакшы сөз бар. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт. Ошол Замзам фирмасынын негиздөөчүсү Али мырза бир жакшы бир элиңизге бир дуа кылып бериңиз, бата бериңиз. Ошол жерден ба. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ияка набуду ва ияка настаин. Ихдинас сиратал мустaqim. Сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим валад-далин. Ажраткан Аллахым. Сага гана сеним сенден гана жардам сурайбыз. Жалпы мусулмандарды, анын ичинде кыргыз элини бардыгыбыз ушул ыйык Кабага, пайгамбарыбызга зиyaratка барып келишке Аллахым насип кылсын.
ошол эле учурда Аллах Таала эч качан коркулбасын, бирөөгө зар кылбасын. Аллахым рызкыбызды кенен кылсын. Аллахым эки дүйнөнүн бактылуулугун бизге насип кылсын баардык мусулмандарга. Ошол эле учурда Аллахым мусулмандардын кадыр баркын, мусулмандардын затын бүтүн дүйнөдө бийик кылсын. Аллахым силерге да ишиңерге ийгилик берсин. Ушул жерде бизди чакырып жакшы жерге себепчи болуп атасыздар. Аллахым жакшылыкка жакын кылсын, жамандыктан алыс кылсын, жакшылыктын ачкычы кылсын бардыгыбызды, жамандыктын жапкычы кылсын. Аллахым эртең кыяматта пайгамбардын шафаатын насип кылып, мына ушул көптөгөн жакшы иштердин себепчиси болуп, көптөгөн жакшы иштердин уюштуруучусу болуп, жакшы иштерде жүрө берели иншалла. Ошондой эле биздин урпагыбыздан дин душманы, жаман инсандар биздин урпагыбыздан чыкпасын. Биздин урпагыбыздан дагы кыргыз урпагыдан дайыма мына ушул мусулмандардын бир намысын коргогон мыкты инсандар чыга берсин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я Аллаху акбар. Алла разы болсун, урматтуу көрүп бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Ошондой болсо да Кудай Таала Кыргызстаныбызда бир да адам ошол кереметтүү пайгамбарыбыз баскан Меккеге барып баардыгы ибадат кылсын деп тилекте. Кудай Таала ибадаттарды кабыл кылсын. Кудай Таала баарыбызды ошол Меккеде, Мединага болууга насип кылсын. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, ынтымак болсун, өнүп өсүү болсун, прогресс болсун, ыйман болсун. Эң негизгиси ошол ибадатка, жакшы ишке жарышкандардан кылсын. Кийинки эфирден жолугушканча Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.